Көкбөрүгө кызыгып калуумдун себеби атам түрткү го деп ойлойм эң биринчи. Кыялданып жүрчүкен менин балдарым да ушул өзү да спортко кызыгып жүрчү. Балдарым да спортсмен болсо экен, өзү да көкбөрүгө аябай кызыгат. Тайгаз амбар болчу үйүбүздө огороддун башында эле анан. Балам деп ошо киши колдоп, ошол атамдын арты менен айылдагы байкелерим жаштыгыма карабай, арттарынан ээрчитип, көңүлүмдү калтырбай жардам беришти. Анан өзүм аракет кылдым. 6-7 классыман баштап ойноп баштадым. Өзүм негизи волейболист болчумун. Волейболго, улакка эки жака тең бирдей кызыгып жүрчүмүн. Анан эми улак көп убакыт талап кылат. Ошондой эле көп. Мен намыс деп ойнойбуз. Кыргыздын улуттук оюну, ата-бабалар ойноп келген оюн. Ошондон улам көкбөрүгө кетип калдым. Убакыт көп болуп, сборлорго кетип калам өзүм көбүнчө. Анан постоянно ат минип туруш керек. Ат минип турбаса көкбөрүчүгө айта албайчын, мыкты ойноп кетет деп. Аттын жаманы болбойт. Ушул ат менен ойноп аткандан кийин эч качан жамандай албайбыз. Бул фавориттин эми өзгөчөлүгү. Бул өзү жекеме-жекедеги ат. Жекеме-жекеге гана түшпөстөн бул чабуулга да ойной берет. Бул билет. Көп аттардай болуп, башы катуу эмес, жумшак. Урдурарда башка аттар келерде токтоп калат өзү. Кээде буйтап кетет. Ошондой өзгөчөлүктөр бар. Эми бул атты мактасам сөз көп. Көкбөрү азыркы учурда Кыргызстанда ошол таянып турган спортубуз десем эч качан жаңылышпайм. Көкбөрү менен көп жака мактана алабыз, көп жака тааныла алабыз. Бул оюнду Казакстандан, Өзбекстандан, Кытай, Афганистан, Тажикстан бардыгы көрөт. Оюн бүткөн сайын бизден эми менин тааныштар бар. Бүт бардыгы сурап, бизди да чакыргылачы деп турат. Ал эми жапайычылык болгондо сурабайт болчу. Не деген оюн депчи. Бу жерде эч кандай жапайычылык жок. Кызыгуу гана бар. Азыркы эрежеси мыкты, жакшы деп айта алам. Эч кандай бири-бириңе зыян келбейт. Ошол тартип жагы да каралган, бардык жагы жакшы деп толук айта алам мен. Көкбөрүчү катары. Мен быйыл намыс командасында ойноп атканыма 4 жыл болду. Кудайым буйрса ошол курам түзүлгөндөн баштап ойноп келатабыз. Эми бул капитан жоопкерчилиги аябай эле өйдө болуп турат экен. Сырттан мурун оюнчу кезде көп билине берчү эмес. Ушул быйыл капитандын кандай экенин быйыл билдик. Ар бир бала менен сүйлөшүш керек. Сбор учурларында бул күнү сборго деп чакырыш керек. Ар бир баланын ар кандай жумуштары болуп калат. Аларды түшүнүшүп, ал келбей калса берки балага айтып, берки балдарга тиин шартын түшүнүп туралы. Жоопкерчилик өйдө болуп турат экен. Эми ушул командада балдарга да терең ыраазычылык билдирип кетем. Ушул жаштыгыма карабай, байкелер бар. Жана ушу командада колдоп турган досторум бар. Чогуу канча жылдан бери ойноп келген. Аларга да ошо ыраазычылык билдирип кетем. Кудайым ден соолук берип турса, буйрса, ошо 5 жылдайын деле улак чыгып турабыз деп айтылам. 27-28 жашта буйрса. Улак эле чыгып турабыз, анан эми ушул балдарга билгенибизди көргөзүп, түз багыт көргөзүп, спортко дайынданганга аракет кылабыз.